кутман күн. Саламатсыздарбы? Улуттук банктын түз эфирине кош келдиңиздер. Менин атым Айсель Акматалиева. Мен Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Бүгүн биз өтө кызыктуу темага, бирок татаал темага, бирок ошол эле учурда маанилүү теманы талкууламакчыбыз. Бул Улуттук банктын 2024-жылдын 4-кварталына карата маалыматы тууралуу, акча кредит саясаты боюнча маалыматы тууралуу талкууламакчыбыз. Байланыш сапаты жакшы болсо, азыр 1 мүнөттөн кийин талкуубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биздин түз эфирге кош келдиңиз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, улуттук биздин түз байланышка чыккан спикерибизди тааныштырып өтсөм, Айнура Мамбеткул кызы, Улуттук банктын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы. Саламатсызбы, Айнура айым? Саламатсыздарбы? Буга чейин жогоруда айтып кеткендей, биз ошо 2024-жылдын 4-кварталы үчүн акча кредит саясат тууралуу маалымат бермекчибиз. Анда ушул биринчи суроо, жакында эле ушул акча кредит саясаты боюнча 4-кварталы боюнча отчетту жарык көрдү. Ошол боюнча негизги өзгөрүүлөр боюнча маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат сиздин сурооңузга. Сиз туура айткандай эле, өткөн жумада Улуттук банк өзүнүн 24-жылдын 4-кварталына боюнча акча кредит саясаты боюнча кварталдык отчетун өзүнүн интернет сайтына жайгаштырган. Бул негизги акча кредит саясаты боюнча негизги отчет болуп саналат. Ал эми бул отчетто эмнелер камтылган жөнүндө айтып сөз кыла кетсем, негизинен бул отчет былтыркы жылдын жыйынтыктарын камтыган. Ал жөнүндө айтсам, экономикадагы тенденциялар, жанагы инфляциянын процесстеринин факторлорун жана ошондой эле келерки мезгилге карата макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча болжолдорду, жаңыланган болжолдорду көрсөтүлгөн бул отчетто. Ал эми негизги тенденциялар боюнча айта кеткен болсом, негизги жыйынтык болуп былтыркы жылдын экономикабыз, өлкөбүздүн экономикасы 9% чегинде өскөн. Негизи бул экономикалык жигердүүлүк жогору деңгээлде болуп турган. Ал эми анын негизги факторлору болуп бул курулуш сектору жана ошондой эле мурункудай эле кызмат көрсөтүү сектору, анын ичинде соода саттык негизги факторлордон болгон. Ал эми экономикабыз 9%га жогорулаган болсок, анын ичинен негизгиси курулуш болуп, курулуш деген былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча 20%га жакын, былтыркы 18%га көтөрүлгөн. Ал эми кызмат көрсөтүүлөр болсо 9,3%га көтөрүлгөн. Ошондой эле биз азыркы былтыркы жылдын ичинде дагы ага чейин да, анан азыркы учурда да көрүп турабыз, ички кирүүгө дагы жогору деңгээлде болуп турат. Анын негизги себептери болуп, буга чейин бюджет салык тарабынан акчалардын айкын айлыктардын айлыктын реалдуу өсүшү болгон. Ошондой эле экономикага таза агылып келген трансграничный акчалардын таза кирүүсүнүн 18%га өсүшү болгон. Ошондой бул экономика негизги өнөр жай жана мен айткандай курулуш, кызмат көрсөтүүлөрүнүн чоң жигердүүлүгүнүн деңгээлин кесепетинен болгон. Ошонун жыйынтыгы болуп былтыркы жылы экономикабыз 9%га чейин өскөн. Ал эми инфляциялык тенденциялар жөнүндө сөз кылган болсок, былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча инфляциянын деңгээли 6,3%ды түзгөн. Ал башында 7,3%дан төмөндөгөн.
негизинен биз көрүп турабыз инфляциянын курамына кирген негизги товардык группаларда дагы акчанын баанын темп өсүш арымдары дагы басаңдап, анын негизгисинен азык түлүк эмес товарларга баалардын өсүшү төмөндөгөн. Эгерде жылдын башында 12%-дан ашык өскөн болсо, жылдын аягында, былтыркы жылдын аягында 5,1% тегерегинде өсүштү көрсөткөн. Бул орточо эсептеги өсүш болуп эсептелинет. Ошондой эле кызмат көрсөтүүлөргө баалардын дагы өсүшүн, төмөндөшүн көрүп атабыз. Ал эми азык түлүк товарларынын баалары орточо деңгээлде болуп 5,4%-дын тегерегинде болуп турат. Бул негизинен баардык товарлык группаларда баалардын өсүш арымдары биз айткандай, орусча айтканда умеренный темпы деп коебуз. Улуттук банктын болжолдорунун аралыгында болгон. Ошентип негизги бул жыйынтык Улуттук банктын тарабынан жүргүзүлгөн акча кредит саясатынын чараларынын жыйынтыгы болуп келген. Ал эми биз жана отчетто көрсөткөнбүз, Улуттук банк тарабынан жылдын ичинде кабыл алган чаралары боюнча сөз кылган болсок, негизгинен бул эсептик чен боюнча дагы саясатты жүргүзгөнбүз. Анын жыйынтыгы болуп ошо инфляциялардын төмөндөшү, инфляциянын деңгээлинин төмөндөшү болуп келди. Ошондой эле негизги экономикада болгон тенденциялар жөнүндө сөз кылган болсок, банк секторунда да туруктуулук кармалып турган. Ал эми банк секторундагы негизги көрсөткүчтөр өсүшүн көрсөткөн. Анын ичинде банктар аралык рыногундагы тенденциялар уланган. Оң түрүндө алардын ставкалары Улуттук банк орноткон, мындайча айтканда, пайыздык коридор деп коебуз. Анын ичинде акча рыногу деп коебуз, банктар аралык ошолордун ставкалары Улуттук банк орноткон пайыздык чендин ичинде болгон. Ал эми кредиттик, депозиттик рыноктарында дагы тенденция көрсөтүлгөн. Алар кыйла өскөн. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча биз негизинен айтып кетсек болот. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча азыр дагы көрүп турабыз, жыл башынан бери экономиканын реалдуу сектордун кредиттөө да уланууда. Негизгисинен улуттук валюта түрүндө кредиттөө уланууда. Ал эми пайыздык чендер өсүшүн көрсөткөн жок. Бул кредиттик продуктулар боюнча мурунку деңгээлде сакталып, ошону менен бирге инфляциялык басымдын төмөндөшү көрсөтүлгөн. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздө отчет боюнча дагы айтып кеттиңиз. Ошол баалар тууралуу, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, учурда өлкөдө баалар динамикасы кандай болууда? Улуттук банк ушу баалардын туруктуу кылышын камсыздай алдыбы? Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча Улуттук банк өзүнүн негизги максатын аткарды. Жыл башында биз максат койгонбуз. Улуттук банк 5 жана 7%-дын ортосундагы тегеректе өлкөбүздөгү баалардын деңгээлин, темп өсүштерин кармап калуу деген максат коюлган. Ал максат толугу менен аткарылган. Ал эми инфляциялык динамика жөнүндө сөз кылган болсок, былтыркы жылы негизинен эле дүйнө жүзү боюнча геосаясий факторлор ар кандай болгондугуна байланыштуу, ошондой эле тышкы рыноктардагы жагдай абдан волатилдүү болгонуна байланыштуу негизги тышкы фактор инфляциялык процесстерге негизги фактор болгон да, тышкылар. Бирок ошол тышкы жагдай, тышкы чөйрөдөгү волатилдүү динамикаларга карабастан Улуттук банк өзүнүн акча кредит саясатынын жыйынтыгы аркылуу экономикадагы инфляциянын деңгээлин кармап калуу жана ошондой эле валюта рыногунда жагдайды стабилдүү сактап калууга жетишти. Бул негизи чоң жетишкендик болгон. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча мен жана жогоруда айтып кеттим, деңгээли 6,3%-ды түзгөн. Бардык товардык группадагы
баалары дагы өсүш арымдары орточо деңгээлде болгон. Бул негизги жакшы жетишкендик. Ошону менен бирге эле валюта рыногунда да жагдай туруктуу сакталып калган. Алмашуу курсунун деңгээли жөнүндө сөз кылган болсок, негизинен азыркы Кыргыз Республикасында өзүңүздөр билгендей өзгөрүлмөлүү алмашуу курсунун режими бар. Ал рыноктук механизмдер менен алкагында жүргүзүлгөн режим. Бирок башка өлкөлөргө караганда биздин өлкөбүздөгү алмашуу курсу туруктуу болуп, былтыркы жылы инфляцияга өз басымын көрсөткөн эмес. Ал эми инфляция деңгээли жөнүндө дагы сөз кылган болсок, салыштырмалуу башка өлкөлөрдө биз азыр былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча көрүп турабыз. Биздиги соода өнөктөш өлкөлөр, атап айтканда Россияда жана Казакстанда баалардын көтөрүлүшү байкалган. Бирок Кыргыз Республикасындагы инфляция деңгээли негизинен биз күткөн аралыкта болуп, жыйынтыгыбыз жакшы болуп берди. Жыл башынан берки инфляция динамикасы дагы туруктуу болуп турат. Биз максаттуу көрсөткүчтөн ашкан жок, 7%дан ашкан жок. Бул жагдайда биз өзүбүздүн мониторинг анализдерди жүргүзүп, кылдаттык менен акча кредит саясат жагында тактикалык жанагы стратегиялык чечимдерди кабыл алуудабыз. Жыл башынан бери эсептик чен боюнча отурум болуп өттү Улуттук банктын башкармасы. Бул негизинен эсептик чен азыркы учурда 9%да сакталууда. Ал эми бул чечимди кабыл алууда эң негизгиси биз инфляциялык факторлорго баа беребиз. Ошонун жыйынтыгы боюнча бул чечимдер кабыл алынат. Бул Рахмат, сиз айтып кеттиңиз жөнүндө сөз болду. Дагы бир айтып кетүүчү нерсе, негизинен инфляциялык биздин өлкөдөгү инфляциялык динамикага тышкы чөйрөдөгү азык түлүк товарларындагы, дүйнөдөгү азык түлүк товарлардагы жагдай дагы өз түздөн түз таасирин берет. Анткени биздин өлкөбүз чакан жана ачык экономика болгондугуна байланыштуу. Ошондой эле көбү нерсе импорттолгон товарлар тышкы чөйрөдөн келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз аларга дагы мониторинг жүргүзөбүз. Негизи былтыркы жылдын ичинде 4-3 квартал ичинде ал рынок, дүйнөлүк азык түлүк рыногунда жагдай туруктуу болуп, жылдын аягына баалар кичине өсүшүн көрсөткөн. Бирок биз азыр бул жагдайды мониторинг кылып, кылдаттык менен чечимдерди кабыл алуудабыз. Сиз айтып кеттиңиз да, ошо өткөн жылдын 4-кварталы үчүн инфляция 6,3%ды түздү деп. Ушул инфляциялык процесстерди кармап калуу үчүн Улуттук банк кандай чараларды көрдү? Негизинен Улуттук банктын эң негизги бул инструменти бул Улуттук банктын эсептик чени болуп эсептелинет. Анын чечими Улуттук банктын башкармасы тарабынан кабыл алынат. Ал чечимди кабыл алууда биринчи комплекстүү анализ жүргүзүлөт. Тышкы чөйрөгө, ички чөйрөдөгү экономикага жана ошондой эле инфляциянын факторлоруна ар бирине өзүнчө анализ жүргүзүлүп, болжолдор түзүлөт. Ошонун негизинен чечим бул кабыл алынат да. Бул өз учурунда эсептик чен, Улуттук банктын эсептик чени экономикада акчанын наркын көрсөтүп турат. Ошону менен бирге эле муну өзгөрүү тескөө аркылуу, эсептик банкты тескөө аркылуу экономикадагы инфляциялык процесстерди биз туруктуу кармап алганга жетиштик. Былтыркы жылдын жыйынтыгы жылдын ичинде 8 жолу эсептик чен боюнча чечим кабыл алынган. Анын атап кетсем, жыл башындагы эсептик чендин деңгээли 13% болгон болсо, жылдын аягында 9%га чейин төмөндөтүлгөн. Жылдын ичинде 2 этап менен эсептик чендин деңгээли төмөндөтүлгөн. Биринчи 13%дан 11%га чейин, андан кийин май айында 11%дан 9%га чейин төмөндөтүлүп, анан жылдын аягына чейин 9% деңгээлинде сакталып турган. Мен жана айтып кеткендей, негизги факторлор бул инфляцияга баа берүүлөр болуп эсептелинет да. Ошону менен бирге эле Улуттук банк өзүнүн
карамагында кеңири акча кредит саясат инструменттери бар. Анын эсептикченинен башка дагы өлкөдөгү банк секторундагы акча көлөмүн теске салуу болот. Ошону менен бирге эле валюта рыногунда операцияларды жүргүзгөн, валюталык интервенцияларды алмашуу курсунун кескин өсүп кетпешине жол бербөө максатында бул инструменттер колдонулган. Анан толугу менен баардыгы биригип келип ошо инфляциянын динамикасына таасир берген бул чаралар. 2024 жылдын 4-кварталына каралган маалыматта, акча кредиттик саясат боюнча маалыматта ошондой эле макроэкономикалык болжолдор да берилген да. Ушул негизги макроэкономикалык тенденциялар боюнча маалымат берип кетсеңиз. Туура айтасыз. Улуттук банктын өзүнүн кварталдык акча кредит саясат отчетунда квартал сайын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөргө өзүнүн болжолдорун берет. Бул негизинен экономикалык субъектилерге, ошол банк секторундагы субъектилерге, жанагы калктын дагы келерки инфляция боюнча күтүүлөрүнө дагы жардам берет. Бул максатта Улуттук банк өзүнүн болжолдорун интернет сайтка жайгаштырат. Ал эми февраль айында былтыркы жылдын отчетун карап аткан кезинде ошондой эле келерки мезгилге болжолдорду жайгаштырганбыз. Ал эми биздин баа берүүлөр боюнча быйылкы жылдын ичинде инфляциянын деңгээлин биз 6,5% деңгээлинде күтөбүз. Бул биздин максаттуу көрсөткүч, 5 жана 7% аралыгындагы максаттуу көрсөткүчтүн ичинде болуп турат. Ал эми 26 жылдары дагы биз күтөбүз, что инфляциянын деңгээли биз орноткон максаттуу көрсөткүчтүн ичинде болот деп. Ал эми экономиканын өсүшү боюнча сөз кылган болсок, негизинен азыркы экономика, Кыргыз Республикасынын экономикасы өзүнүн потенциалдуу деңгээлинен жогору болгондугун көрсөтүп турат. Мен жана айтып кеткен курулуш сектору жана кызмат көрсөтүү сектору негизги секторлордон болууда азыркы учурда. Ошондой эле керектөөнүн деңгээли өсүп турат. Бул негизи калктын керектөөсү жогорулаганына байланыштуу жана мен айтып кеткендей реалдуу айлык айкындардын жогорулашынан кесепетинен азыркы учурда ички керектөө жогору болуп турат. Ошону менен бирге эле инвестициялык жигердүүлүк дагы жогору болууда. Бул негизинен курулуш секторунда байкалып турат. Анан бул баардыгы биригип келип экономиканын өсүшүн көрсөтүп турат. Бул өзүнүн потенциалдуу деңгээлинен жогору болот. Биздин баа берүүлөрүбүзгө караганда жылдын жыйынтыгы боюнча, 25 жылдын жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын болжолдору боюнча экономика 8,2%га жогорулайт деп күтөбүз. Жыл ичинде да мониторинг жүргүзүлөт, анализ берилет. Азыркы учурда баа берүүлөр болуп турат. Бул негизги базовый сценарий деп коебуз. Азыркы болуп жаткан экономикада тенденциялар сакталып турган болсо, кандайдыр бир башка экономикалык тышкы чөйрөдөн келип чыккан шоктор болбосо, биздин болжолдор боюнча 8,2% деңгээлинде экономика өсүп, инфляциянын деңгээли 6,5 деңгээлинде күтүлөт деп азыркы учурда күтөбүз. Сизге акыркы суроо ушу депозиттик жана кредиттик рынокто абал боюнча токтолуп өтсөңүз. Негизинен бул акыркы 2-3 жылдын ичинде экономикабызда кредиттөөнүн жогорку деңгээлдери байкалып турат. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча банк секторунан кредиттөө, реалдуу секторду кредиттөөнүн деңгээли 32%га жогорулап, кредиттердин көлөмү, кредиттик портфель деп коебуз, банктардыкы 340 миллиард сомго чейин жеткен. Жыл башынан бери дагы бул тенденция улантуусун көрсөтүүдө. Негизинен кредиттөөнүн негизгиси улуттук валютадагы кредиттөөнү
көлөмдөрү көбөйүүдө. Ал эми секторлор боюнча сөз кылган болсок, негизгиси керектүү кредиттер берилүүдө, ошондой эле кызмат көрсөтүү, соодага, айыл чарба секторуна кредиттер өсүшүн көрсөтүүдө, ошондой эле ипотека боюнча кредиттердин өсүшү биз байкап турабыз. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча жылдын башынан бери дагы бул тенденциялар улантылуусун көрсөтүүдө. Ал эми депозиттик ресурстук базасын алган болсок, банк сектордун негизги депозитная база деп коебуз. Анын көлөмү жылдын жыйынтыгы боюнча, 24-жылдын жыйынтыгы боюнча 592 миллиард сомго чейин жеткен. Негизинен жыл ичинде, 24 ичинде 37%га чейин жогорулаган. Ал улуттук валютадагы жана чет өлкө валютасында да депозиттердин жогорулугун көрсөткөн. Бул эмнени көрсөтүп турат? Бул деген калктын жана сберегательное поведение деп коет орусча айтканда, анын күчөтүлүшүн байкалып турат. Ошондой эле банк сектору калк тарабынан ишенимин жогорулашын көрсөтүп турат. Ошондой эле улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн акча кредит саясаты өз таасирин берген бул кредит депозиттердин көлөмүнүн көбөйүшүнө. Биз болжолдор менен, баа берүүлөр менен бул негизги депозиттик база кийинки келерки мезгилдеги кредиттик ресурстардын, кошумча кредиттик ресурстарга дагы жогорулашына таасир этет деп күтөбүз. Рахмат сизге кенен маалымат бергениңиз үчүн. Бул маалыматты журналисттер же биздин жарандар окуйбуз десе биздин расмий сайттан таба алышат да, Албетте, бул биздин акча кредит саясат боюнча кварталдык отчетубуз квартал сайын улуттук банктын акча кредит саясаты деген бөлүгүндө улуттук банктын интернет сайтында жайгаштырылган. Квартал сайын бул жаңыланып турат. Биз катталуучуларыбыздарга айтып кетмекчибиз. Кеңири маалымат бул отчетто берилген. Ошол жерден таанышсаңыздар болот. Рахмат. Анда биз өзүбүздүн түз эфирибизди расмий тилде улантсак. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики НБКР. Мы продолжаем прямой эфир на официальном языке. Разрешите представить нашего гостя. Это Айнура Мамбеткул-кызы, начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка. И говорим мы на тему информация по денежно-кредитной политике за 4-й квартал 2024 года. Недавно опубликован отчет о денежно-кредитной политике за 2024 год, 4-го квартала. Расскажите об основных изменениях, отражающихся в этом отчете. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые подписчики, уважаемые зрители. Позвольте представить вам информацию об отчете Национального банка, так называемый отчет о денежно-кредитной политике за 4-й квартал 2024 года. Национальный банк на квартальной основе публикует свой главный отчет о денежно-кредитной политике, в котором отражаются основные тенденции по макроэкономическим показателям, по макроэкономической ситуации Кыргызской республики, и в том числе основной акцент делается по ситуации в кредитной сфере и по мерам, которые Национальный банк принимает в течение отчетного квартала. В данном отчете также мы представляем прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Но поскольку первый вопрос прозвучал про основные тенденции, я бы хотела в целом вкратце остановиться по основным моментам. В целом за 2024 год мы наблюдали, что в экономике Кыргызской республики высокая экономическая активность она сохранялась, экономика выросла на 9%. Основной вклад в данный прирост был обеспечен со стороны строительства, промышленности, ну и самый главный вклад был обеспечен со стороны именно торговли, в том числе оптовой и розничной торговли. Кроме того, со стороны спроса мы видим, что внутреннее потребление оно остается на достаточно высоком уровне, и это было связано с тем, что внутри экономики реальные доходы населения выросли. Это было связано с тем, что заработные платы как в бюджетной сфере, так и в частном секторе за последние 2 года значительно выросли.
и это отразилось на потреблении, на внутреннем потреблении. Помимо этого, мы наблюдали, что в течение 2024 года денежные переводы физических лиц в страну поступали достаточно хорошими темпами. За прошлый год трансграничные денежные переводы физических лиц в чистом виде выросли на 18%, и в общем объеме в страну чистый приток составил 2,5 миллиарда долларов США. Это отразилось на доходах населения, соответственно, у нас внутреннее потребление остается достаточно повышенным. Помимо этого у нас в стране наблюдалась инвестиционная активность, в частности в строительстве, и это тоже отразилось на высоких темпах роста экономики. Я здесь хотела бы отметить, что экономика Кыргызской республики, она выросла выше своего потенциала, то есть на уровне 9%. И мы наблюдали, что в целом в регионе, как и в других странах нашего региона, экономика, она в республике достаточно высокими темпами росла. Что касается инфляционной динамики, то здесь Национальный банк достиг своей цели, обеспечил ценовую стабильность в Кыргызской республике. Инфляционная динамика, она оставалась внутри нашего целевого показателя, то есть от 5 до 7%, то есть инфляционная динамика она была внутри данного целевого показателя. Что касается денежного рынка и банковского сектора, то в целом межбанковский денежный рынок сохранял стабильность. Процентные ставки именно межбанковского денежного рынка не колебались внутри так называемого установленного Национальным банком процентного коридора, и они следовали как бы траектории учетной ставки Национального банка. В целом банковский сектор Кыргызской республики обладал достаточно большими резервами в национальной валюте. В основном, ну, как бы все основные ключевые показатели банковского сектора оставались устойчивыми, показали рост, и мы видим, что в целом кредитование экономики достаточно большими темпами выросло, причем основные сектора экономики тоже показали прирост по кредитованию. Что касается депозитной базы, то тут я бы хотела отметить, что в целом сберегательное поведение населения оно усилилось, доверие населения к банковской системе выросло, и в связи с этим мы наблюдаем, что депозитная база банков, она также значительно выросла по итогам прошлого года. И в целом, как бы в денежно-кредитной сфере положительные тенденции наблюдались. Это все отражено в нашем отчете о денежно-кредитной политике, в том числе и факторы, которые влияли как основные, как бы, с точки зрения внешних факторов. Да, мы в данном отчете даем также анализ внешнего сектора, анализ рынков внешних, это продовольственные рынки, рынок сырья, рынок валютный, финансовые рынки других стран. И хотела бы отметить, что в целом в течение прошлого года на экономику Кыргызской республики наибольший эффект оказывали именно внешний фактор, поскольку во внешней экономической среде волатильность была высокая, причем валютные риски в регионе, в других странах достаточно были высокие, инфляционное давление также оставалось высоким. И это было связано с тем, что в мировой экономике геополитические факторы в целом мире, они оставались повышенными, и неопределенность была как бы на высоком уровне. Да. Но несмотря на это, Национальному банку удалось достичь своих целей. Инфляция, она находится, как бы, если сравнивать с другими странами нашего региона, мы находимся в умеренных пределах, в отличие от наших соседних стран, в которых наблюдалось достаточно высокое инфляционное давление. Это в таких странах, как Россия и Казахстан, и Узбекистан тоже. А что касается валютного рынка, здесь в течение 2024 года были определенные факторы, в том числе и сезонные факторы. Как вы знаете, у нас в Кыргызской республике действует режим плавающего обменного курса. В рамках этого режима обменный курс формируется на основе рыночных механизмов, на основе баланса спроса и предложения. И мы видели, что в целом гибкость обменного курса сохранялась, при этом
ситуация на внутреннем валютном рынке, она оставалась стабильной, и по сравнению с другими странами нашего региона, в целом внутренний валютный рынок был стабильным в течение прошлого года. С начала года данная тенденция также продолжается. Спасибо. В целом вы очень хорошо, подробно прям рассказали о ситуации, да, в денежно-кредитной политике. И я хотела бы, мне интересно узнать, какие меры принимал Нацбанк для контроля инфляции. Я вот частично уже отметила про те меры, которые Национальный банк принимал в течение прошлого года. Как вы знаете, основной целью деятельности Национального банка является поддержание стабильности цен. И по итогам прошлого года мы в полной мере выполнили данную задачу. По итогам прошлого года инфляция в Кыргызской республике составила, уровень инфляции в декабре составил 6,3%. А если в начале года у нас инфляция составляла 7,3%, то мы сумели снизить 1%, то есть до 6,3%. И данный уровень он является как бы внутри нашего целевого показателя по инфляции. По товарным группам мы видим, что по всем товарам, которые являются непродовольственными товарами и продовольственные товары, на них цены, темпы роста цен, они оставались в умеренных пределах. Мы видели, что в течение прошлого года, и особенно та товарная составляющая, которая не в продовольственных товарах, она сильно снизилась, именно темпы прироста. Также темпы прироста цен на услуги также снизились. И в целом мы видим, что по товарным группам достаточно как бы умеренная динамика сохраняется. Что касается мер Национального банка, здесь я бы хотела отметить, что основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка является это учетная ставка Национального банка. Регулируя учетную ставку, Национальный банк регулирует инфляционный процесс в Кыргызской республике. В течение прошлого года 8 раз правление Национального банка принимало решение по учетной ставке. В мае, если на начало года учетная ставка составляла 15%, в апреле она была снижена до 11%, в мае поэтапное было снижение, в мае она была снижена до 9%, и с мая до декабря у нас учетная ставка сохранялась на уровне 9%, и в целом все решения по учетной ставке, они принимаются на основе такого комплексного анализа, который охватывает и анализ внешнего сектора, анализ факторов инфляции, анализ внутреннего валютного рынка, и также при принятии решений по учетной ставке мы принимаем также наши прогнозы на предстоящие периоды, и в целом вот этот комплексный анализ позволил как бы принимать такие решения, которые позволили в итоге сохранить инфляционную динамику в умеренных пределах. В отчете также вот за четвертый квартал прошлого года включены макроэкономические прогнозы. Вы не могли бы поделиться основными макроэкономическими тенденциями за указанный период? Да, вы совершенно правы. Данный отчет квартальный у нас охватывает также и прогнозную часть. На ежеквартальной основе Национальный банк обновляет свои прогнозные данные по основным макроэкономическим показателям. Это в частности по инфляции, поскольку это данный показатель является основным для деятельности, и по росту экономики. Как я уже сказала, в последние 2-3 года мы наблюдаем достаточно высокие темпы роста экономики, и мы в этом году, по нашим оценкам, ожидаем, что потребительская активность в Кыргызской республике будет сохраняться, активность экономики будет сохраняться в секторе строительства, торговли, и мы при этом ожидаем, что потребление останется на тех же уровнях, которые мы сейчас наблюдаем, они повышены. Это связано с ростом доходов населения. И с учетом всего этих факторов мы ожидаем, что по итогам 2025 года рост экономики оценивается на уровне
0,2%. Это по росту экономики. Что касается инфляции, мы ожидаем, что к концу 2025 года инфляция сложится в годовом выражении в декабре на уровне 6,5%. Это уровень, который находится внутри наших целевых таргетных значений. Что касается 2026 года, тоже мы ожидаем, что инфляция будет находиться в пределах наших целевых показателей. Это те результаты, которые мы опубликовали по итогам принятия такого базового сценария. Здесь необходимо отметить, что мы оцениваем эти показатели с учетом того, что в будущих периодах каких-либо дополнительных новых каких-то шоков не будет. Но в целом мы ожидаем, что инфляционная, в местной среде неопределенность, она сохраняется из-за присутствия геополитических факторов, да, но в целом вот такие вот прогнозы мы опубликовали на Спасибо, на Айнура нашем сайте. Мамбетковна. И у меня к вам последний вопрос. Какие тенденции наблюдаются на депозитном и кредитном рынке? Поскольку в целом в экономике активность она достаточно высокая, мы видим, что кредитование со стороны банковского сектора, реального сектора экономики, она достаточно хорошими темпами она растет за последние 2-3 года. По итогам 2024 года мы наблюдали прирост кредитования на 32%. По итогам 2024 года кредитный портфель коммерческих банков составил 340 миллиардов сомов, и мы видим, что кредитование главным образом осуществляется именно в национальной валюте. Если по секторам смотреть, то потребительское кредитование, по отраслям смотреть, потребительское кредитование, оно достаточно хорошими темпами выросло в прошлом году. Из основных секторов экономики торговля и коммерция кредитовалась активно, сельское хозяйство, прирост был именно кредитование. Ипотека тоже показала достаточно высокие темпы кредитования. И с начала года данные тенденции, они сохраняются. Что касается депозитной базы, также депозитная база банков, она выросла. Это является ресурсной базой банков. И это было связано с тем, что процентная политика Национального банка позволила усилить в целом сберегательное поведение в целом населения. И видим, что по итогам прошлого года депозитная база составила около 592 миллиарда сомов, и за прошлый год депозитная база выросла на 37, более чем на 37%. И это говорит о том, что в целом доверие населения к банковскому сектору, в целом банкам, она усиливается. И мы ожидаем, что данная ресурсная база, депозитная база выступит также определенной основой при кредитовании со стороны банковского сектора в будущих периодах. Спасибо вам большое. Мы немного затянулись, да? Вы очень подробно рассказали. Я думаю, нам всем, нашим зрителям, нашим журналистам будет очень полезна эта информация. Я, уважаемые наши зрители, подписчики, я напоминаю, что с нами была Айнура Мамбеткул-Кызы, начальник управления денежной кредитной политики Национального банка. А мы с вами прощаемся. Мы это видео обязательно сохраним. Комментируйте, оставляйте ваше мнение. Всего вам хорошего. Спасибо. До свидания.